Эмнеге дегенде мен ойлоном. Жөн эле мындай эле эме ааламдан байланыш албай эле адамды өстүрсөм болбойбу деп ойлоном да. Кара куш мемишке түшсө, өзгөчөлүгүм акылымдын же аң сезимимдин бийиктигинде же түшүнүгүмдүн бийиктигинде болуп атпайбы? Мындай эле акылдуу адамча эле иш алып барбаймынбы деп эми ойлонсом эле жооп келет. Көкүрөгүмө түшөт деп айтсам болот. Суроо кылсаң эле бирөө жооп кылгандай эле. Анан жок. Тетирисинче мен ааламдык байланыш алып турбасам болбойт экен да. Ааламдан атын айтып турбасам да болбойт экен. Аалам деп сүйлөп турбасам да болбойт экен. Эмнеге дегенде акылдуу деген адамдар көп го. Канча тилди билген адамдар бар, техниканы ойлоп тапкан адамдар бар, акылдуулар көп, окумуштуулар көп. Жана философ аталабы, кандидат аталабы, доктор аталабы, профессор аталабы, саясаттын деле профессору бар, медицинанын деле профессору бар мисалы. Спорттун деле мастери бар, наукасы бар өзүнчө, медицинанын деле. Көрдүңүзбү, акылдуу адам көп экен. А бирок акылдын жашоосу өз бүтүп атпайбы азыр? Акыл менен адам туңгуюкка така албадыбы? Ошол кезде ааламдан байланыш алган адам адамзатты ааламдык түшүнүк өткөрүп кетип атпайбы? Аалам бул улуу го. Ошол адам улуу болуп атпайбы? Ошол улуулук өстүрүп кетип атпайбы? Демек, жаңы байланышты, жаңы түшүнүктү айтып өстүрүп турбасам бул болбойт. Ааламдан берилди деп да айтып турсам айтпасам да болбойт. Анан сиздер ошо аалам деген сөздөрдү отрицать этпегиле. Мына бүгүнкү күндө эгер сиздерди куткарса, саясатчылар куткарат эле. Дүйнө элин мейли кыргызды коюп эле коелу, кыргыз саясатчысы. Ооруңузду өнүккөн медицина айыктырат эле. Каражатыңыз сизди сактап калат эле. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн акылдын бактысы жабылды деген ошол да. Жердик нерсе бүттү. Ошондон анан ааламдык нерсе менен гана, же ааламдык түшүнүк менен, же ааламдык жол менен, же ошо улуулук, аалам өзү улуу да, мындайча айтканда. Ошо менен гана сакталасыздар. Ошондуктан ааламдык илим, ааламдык түшүнүк же улуулук гана сизди сактап калат. Сизге жол таап берет. Туңгуюктан чыгарат. Куткарат. Мына өткөн эфирибизде, урматтуу журтум, ушул